бюджеттин аткарылышы боюнча мына көп маселе бар. Мына өкмөт тарабынан бир да инициатива келбей атат. Мына биздин комитетке кандай болду? Бизде кризис барбы, жокпу, мен уже түшүнбөй калдым да. Же баары жакшыбы? Налоговый кодексти реформага алып барышыбыз керек. Башка мыйзамдарды төп келтириш керек. Закон мына ГЧКП иштебей атат, Улан Түлендибаевич. Bunun баарын bir карап, анализ кылып чыгышыңыздар керек да. Мына бюджетибиз мына 7 миллиардка аткарылбай калды. Ошон үчүн бул жагын карап чыгыңыздар. Өкмөттүн өкүлү мына бажы кызматы, Минэконом олтурат, бизди өкүндүрөт. Өкмөт дагы эле жоопкерчиликти алгандан коркуп атасыңар да. Жоопкерчиликти алгандан. Жаман көрсө ушу депутаттарды. Бул эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, бюджеттин толукталышы үчүн ушундай мыйзамдарды силер алып келишиңер керек да. Эми баардык нерсени депутаттарга төңкөп коюп дал эле отурасыңар да. Бир да мына демилге болбой атат да сиздерде. Мына жаңы жылдан бери бир да бир экономикалык жактан бизге инициатива бербей атасыңар да өкмөт. Эми жоопкерчиликтен коркпосоңор, мына отурдуңар, антты иштеңиздер, эми иштеш керек да. Иштеш керек да. Анан ушу депутаттарга эле төңкөп, анда баардык полномочияны депутаттарга бергиле. Биз иштейли ушу бюджетти толтуруу боюнча. Налоговый кодексна чозуп келатасыңар качанга чейин, мына реформа дейсиңер. Качан алып чыгасыңар? Кичинекей ханда боюнча айтып коеюн. Биринчиден, сиздин наразылыгыңа, значит, в комитет уже внесены 2 законопроекта бюджета, которые направлены в этом году на пополнение доходной части бюджета. Это, значит, закон по увеличению, введению коэффициента на ЛКВ дополнительно. Кроме того, отмены налога салык боюнча по сигаретам. Я еще раз хочу подчеркнуть, что поэтому и говорим, что раз такая инициатива есть, и мы с Дастаном Далбаевичем тоже, Азамат Абдулладжанов тоже, Киргизгенде эту концепцию в целом поглощает. И она поддержка глотала. Салык кодекса боюнча идут очень много предложений, замечаний по самому проекту кодекса. Мы его вывесили на общественное обсуждение для того, чтобы получить замечания и предложения бизнеса, общества. На сегодняшний день поступили предложения порядка от 40 уже хозяйствующих субъектов и в целях получения льгот, преференций.